Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бул чыгарылышта президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич февраль айында Москва шаарындагы Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин менен жолуккан. Ал жолугушууда эки өлкөнүн эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, эки тарап тең кызыктар болгон бардык маселелер боюнча биргелешип иш алып баруунун келечегин талкуулашты. Ошонун катарында Кыргызстан Россиядан С-300 зениттик ракета комплекстерин жана учкучсуз абадан сокку берүүчү учактарды алуу боюнча келишимге кол коюшкан. С-300 зениттик ракета комплекси кандай күчкө ээ деп кызыгып жатсаңыз керек. С-300 зениттик ракетасы асмандагы бардык учкучтарды, сокку уруучу учкучтарды, жада калса ракеталарды да 75-200 километрге чейинки аралыктан атып түшүрө алат. Ал эми учкучсуз сокку берүүчү учактарга өтсөк. Кыскача айтканда, дрондор жөнүндө айтып өтөйүн. Россиянын дрондору бир канча. Алардын арасынан эң таанымалы бул Орион. Андан сырткары Альтиус, Гром, Охотник деген да дрондору бар. Ал эми адистердин айтуусу боюнча бизге келе турган дрон бул Орион дрону. Орион дронунун салмагы 1200 килограмм, узундугу 8 метр, канаттарынын узундугу 16 метр, ал эми бийиктиги болсо 3 метр. Орион дрону 60 килограмм жүк менен 24 саат бою токтобой 7500 метр бийиктикке чейин 250 километр аралыкта учуп жүрө алат. Мынакей, урматтуу кыргыз элим, акыркы 2-3 ай аралыгында кыргыз мамлекетибиздин военный техникалары бир кыйла деңгээлде өйдө жылды. Мындан ары мамлекетибизде бир гана өнүгүү, өсүү болсун. Элибиз жыргалчылыкта жашасын. Саламатта калыңыздар.